Алгачкы, алдыңкы, эң мыкты корголгон. Нукура өзгөчө дизайн. Мына ушундай жакшы сөздөр менен Кыргызстандын улуттук валютасы болгон сомду мүнөздөсөк жарашат. Алгачкы дегенибиз дале биздин өлкө. Мурдагы Советтер Союзундагы мамлекеттер арасында бардыгынан озуп, өзүнүн жеке акча бирдигин киргизген. Азыр сом КМШ өлкөлөрү арасында жасалмасы жасалбаган сапаттуу акча бирдиги. Анын үстүндө сом чыгышынан бери инфляция деңгээлин эң төмөнкү чекте кармап келет. Башкача айтканда, биздин валютанын наркынын түшүшү мисалы Казакстан жана Украинага караганда өтө жай болууда. Бардыгы мындан 20 жыл мурун башталган. СССР таркагандан кийин мурдагы союздун мүчөлөрү советтик рубль акчасын колдонууну сунушташат. Анда аны жагымсыз, маңызы жок деп жатышкан. Ошондо Балтика өлкөлөрү баш тарткандан кийин Кыргызстан дагы андан кутулду. 1993 жылы 10 майда Жогорку Кеңеш көптөгөн талкуулардан кийин улуттук валютанын киргизүү токтомун колдоп берди. Россия, Центральный банк штампует рубли, мы бегаем. Орусиянын Борбордук банкы рубль акчасын үстөккө босток басып чыгарып турса, биз улам Москвага чуркап, акча сурап отурабызбы? Ошол эле акчага Москвадан ар кандай товарларды сатып келебиз. Өтө көп акча чыгаруу, өтө коркунучтуу инфляция болот. 1992 жылы айлык инфляция 43-46% түзгөн, бир айлык. Ал эми жылдык жыйынтык боюнча биз союздук мамлекеттер арасында эң акыркы болчубуз. Эң жогорку Өзбекстан 1200% болсо, биздики 92 жылдын жыйынтыгы боюнча 946% түзгөн. У нас было 946% по итогам 92 года. Эң биринчи сомдун жүгүртүүгө киргизилиши өтө тездик менен жасалган. Ошол учурдагы курс боюнча бир сом советтик 200 рубльга тең болгон. Өткөн кылымдагы 93 жылдагы акчанын курсу эң жакшы болгон. Алгачкы сомдун сериялары бул майда кагаз акчалардан турган. Алар кызыл 1 тыйын, жашыл 10 тыйын, көк 50 тыйын. Анан Манастын сүрөтү түшүрүлгөн 1 сомдук, 5 сомдук жана 1993 жылы чыгарылган эң чоң акча бирдиги 20 сомдук болгон. Ал акчаларга чыгарылган жылы көрсөтүлгөн эмес. Кагазы дагы азыркыдай жогорку сапатта эмес болчу. Анан бардыгы улуттук валютанын өтө тездик менен жасалышын улам болгон. И немаловажным в тот момент было и то, что сом позволил. Ошол учурда сом экономикабыздагы терс процесстерди жөндөп тейлеп кетчү абалда калган. Анда маяналар, пенсиялар жана жөлөк пулдар өз учурунда төлөнбөй жаткан. Өзүбүздүн жеке акча валютабызды киргизүүбүз менен ал процесстерди токтотуп, же акырында жок болуп кетүүсүнөн сактап калдык. Процессы приостановить и впоследствии ликвидировать. Коңшулар ыкчам эле терс реакцияларын көргөзүштү. Ошондо биздин өлкө экономикалык блокада калгандай болду. Бардык КМШ өлкөлөрү төлөмдөр чектелбеген эркин валюта аркылуу жүргүзүлүшүн талап кылышкан. Ошондуктан сомду киргизүүнүн бардык этаптарын тезирээк бүткүлүү зарыл болгон. Когда мы вводили национальную валюту, у нас... Биз качан улуттук валютабызды киргизерде Кыргызстандын Борбордук банкынын резерви 18 миллион доллар болчу. Азыр ойлосом 18 миллион доллар менен улуттук валютаны киргизүү кантип болсун? Эми биздин азыркы резервдер 2 миллиард долларды түзөт. Сейчас у нас есть 2 миллиарда. Сомдун алгачкы чыгышы өткөл жана убактылуу деп саналган. Бир жылдан кийин эле акча бирдиктеринин экинчи сериясы басылган. Ал жасалмасын жасоого кыйын болгон. Эң мыкты коргону өзгөчөлүктөрү менен чыккан. Жасалгасы да ар түрдүү болгон. Акча бирдиктеринде өлкөбүздүн белгилүү тарыхый инсандарынын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Ага кошумча 10, 50 жана 100 сомдуктар чыккан. Бул экинчи сериясы 2002 жылы иш жүзүнө ашкан. В соответствии с мировой практикой мы меняем банкноты 7-10. Дүйнөлүк тажрыйбаларга таянып, биз дагы акча бирдиктерин 7-10 жыл аралыгында алмаштырабыз. Эмне үчүн мындай болууда? Улуттук банктын милдети бул төлөө системасынын иштөө жөндөмдүүлүгүн сактап, колдоп турат. Ошондой иш-чаралардын бири жасалма акчалар менен күрөшүү. Жасалма акча менен шугулдангандар жаңы акча бирдиктерине кирип, өздөрүнүн технологиясын иштеп чыкпашы үчүн Интерпол ушундай 7-10 жылдык талаптарды коюп турат. К новым банкнотам и не отработали свои технологии, это как раз по требованию Интерпола, это 70 лет.
Ал эми 3-чү сериясы 97-жылы чыккан. Акчалардын жасалгасы кайрадан өзгөрүп, 2000-жылдагыга караганда жаңы 200, 500 жана 1000 сомдук акча бирдиктери менен толукталган. Алар мурдагы кыргыз сомдорунун сериялары менен кошо өлкөбүздө жүгүртүүгө берилген. Кардинальные изменения 4-й серии были то, что, во-первых, портреты. 4-чү сериясындагы түп тамырдан берки өзгөртүүлөр биринчиден өлчөмдөрү кыскартылды, экинчиден сүрөттөрдү башка тарабына жылдырдык. Эгер 3-чү серияда оң тарабында болсо, эми сол тарабына алмаштырдык. Бардык сүрөттөрдүн аты жөнү майда ариптер менен жазылды. Мындай дүйнөдө биринчи жолу жасалды. Менин оюмча эң жакшы болду. Мелко-мелко написано, то есть первыми в мире, но я думаю, что получилось неплохо. Ал эми акыркы 4-чү сериясында майдага акчалары 1 сомдон баштап 10 сомго чейин тыйынга алмаштырылды. Алардын ордуна жүгүртүүгө тыйындар кое берилди. Көптөгөн акча бирдиктеринин сырты келбети өзгөрдү. Мисалы, кызгылт 500 сомдук сыя түскө алмаштырылды. Азыр жүгүртүүгө жүргөн Кыргызстандын эң чоң акча бирдиги 5000 сомдук киргизилди. Булар эл аралык конкурста эксперттер тарабынан эң жогорку баага татыган. Оценивали купюры. Акча бирдиктеринин наркы окшоштор менен салыштырылган. Демек $50, €50. Ал эми биздин 1000 сомдуку 1000 рубльга дегендей. Кыскасы биз экинчи орунду ээледик. Биринчиликте рубль, экинчиликте биздин сом, анан евро, кийинки доллар болду. Ушулардын арасында коргонуу белгилери боюнча доллар акыркы орунга чыкты. По защите. И среди этих 4 купюр был. Акча бирдиктерине аяр мамиле жасалбайт. Акчалар булганып, бырышып, тырышып же тытылып калууда. Кээде бырышкан акчалардын нукуралыгын аныктоо да кыйын. Ошондуктан Улуттук банк андай жарамсыз акчаларды дайыма колдонуудан алып жоготуп турат. Акчаны узакка сактап, мамлекеттин каражатын үнөмдөө үчүн жөнөкөй эле кеңештер бар. Колуңуздагы акчаны капчыгыңызга бүктөлүү бойдон алып жүрүңүз. Акча бирдиктерине жазып же тоголоктоп бырыштырууга болбойт. Эгерде кайсы бир себептерден улам акча бирдиктериңиз бузулуп, жараксыз абалда болсо, Улуттук банктын мекемелеринен алмаштырылып алсаңыз болот. Анын 51-ден 80%га чейинки бөлүгүнүн акча белгилери сакталуу болсо, өз наркында кошумча төлөмү жок эле алмаштыра аласыз. Эгерде акча бирдигинин жарымы гана сакталуу калса, анын наркына жараша жарым баасында гана алмаштырууга мүмкүн. Ал эми эң майда тыйындарды болсо, 10, 50 жана 1 сомдуктарды Улуттук банкдагы чоңурактарына алмаштырып берет. Аны ар күнү түшкө чейин алмаштыра аласыз. Акча бирдиктеринин толугу менен жаңыртуу азырынча күтүлбөйт. Быйыл 20 жылдык мааракесин өткөрүп жаткан биздин валютабыз учурда бардык заманбап талаптарга жооп берип, жасалмадан сапаттуу коргонуу белгилери менен мурдагы советтик чөлкөмдө милдетин мыкты аткарууда.